Жудунгандарың кандай, жакшы элеби? Мурдуң менен сүйлөп калдыңбы? Дем алышың жакшы элеби азыр? Кандай сезтасың өзүң? Баш айланып атабы? Азыр бул больной оорураак. Буну реанимацияга которгон атабыз буну. Реанимацияга которуп, ошол жерден интенсивный палатага киргизип, ошол жерден бу больнойду ушул жерден карашат. Улангандардын арасынан абалы өтө оор деген келин оорукананын жандандыруу бөлүмүндөгү доктурлардын кароосунда. Балдар ооруканасындагы жандандыруу бөлүмүндө дагы 4 бала жатат. Алардын акыбалы оор бойдон калууда. Эми ошо кече келди, биз аларды промывание желудка кылдык, очистительный клизма кылдык, жардамдарды көрсөттүк. Ал 2,5 жашар жана 3,5 жашар баланы мына жерде балдар ооруканасына которгонбуз. Ал жерде азыр реанимация бөлүмүндө дарыланып атышат. Үйдө отургандардын баардыгын чакыртылып, азыр бизге келип түштү. Азыркы убакта балдар больницасында 4 бала дарыланып атат реанимациясында. Бизде азыр 2 кичинекей бала, 6 чоң взрослый бейтаптар дарыланып атат. Уулануунун себептери так аныктала элек. Адистер үйдө жасалган тамактан ууланышкан деп болжолдоп жатышат. Дарыгерлердин айтымында бир күн мурда туугандар дасторкондо чогуу тамактанышкан. Ошондон баштап чогуу тамак ичкендердин дээрлик бардыгынын саламаттыгы начарлап кеткен. Ооруканага түшкөндөр өздөрү деле кайсы тамактан ууланганын так айта албай жатышат. Бир келини 2 небереси ууланган Гүлсара Жумабаева жагдай тууралуу буларды айтып берди. Келиним болот. Булардын үйүнө жентектеп жеңелери келди. Келип мына неберелерим анан ошого мен барган жокмун. Барбай калганмын. Анан үйүнө мыймандар келип ошо сок ташат экен, мантиям келет экен. Анан ошону жешен ушундай болуптур. Биз деле ошо ооруганда билдик. Кошо келдик доктурга, ошентип экөөнүн алдырып атабыз. Жугуштуу оорулар боюнча дарыгер Абдыгапар Гаиповдун айтканына караганда, негизи консерваланган тамак аштан уулануу турмушта ар бүн жолугат. Ошондуктан үй шартында жашылча жемиштерди консервалоо кооптуу. Анткени адам өмүрү үчүн коркунучтуу деп эсептелген ботулизм илдетинин микробтору жабылган идиште тез жана көп чогулат. Кластридий ботулизм бул абасыз мекендикте жашоону жакшы көргөн микроб бул. Буну основном үй шартында даярдалган консервалардан жугат. Ошон үчүн консерваларды кылбаш керек үй шартында. Термическая обработка өтө начар болот, поэтому ошол абасыз мекендикте ал кластридий ботулизм ошол жерде жакшы өнүгөт. Өзүнүн токсинин бөлүп чыгарат дагы, жанагы салаттарга кошулуп кетет, ошону жеген больнойлордун баардыгы отравление болот. Бул ботулизмде биринчи эле көрүүсү бир предмет эки көрүнүп калат. Баш айланат, кусат, көңүл айланат. Координациясы жоголот, көзү птоз болот. Жутуунусу кыйындап, осиплость колосо деп коет. Мурду менен сүйлөнүп калат. Адистердин билдиргендерине караганда, Кара Суу райондук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө ботулизм илдети менен мурдагы жылы 20дан ашуун оорулуу кайрылса, былтыр бирөө кайрылган. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.